Алда Европалык жергиликтүү демократия ассоциациясы эл аралык уюмунун кичи долбоорлор программасынын колдоосу менен Дааназат коомдук уюму Салам медиа тарабынан Баткен облусунун жарандарынын кызыкчылыктары үчүн жалпы маалымат каражаттары жана жергиликтүү бийлик органдарынын ортосундагы диалог аттуу долбоор ишке ашырылууда. Аталган долбоордун алкагында Баткен облусунун Баткен, Кадамжай, Кызылкыя, Исфана жана Сүлүктүү шаарларындагы журналисттер, жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрү жана коомдук жарандар үчүн атайын семинар тренингтер максатка ылайык уюштурулууда. Семинар тренингдин жүрүшүндө 5 шаардык мэриянын кызматкерлери жана шаардык кеңештин депутаттары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын маалыматтык коммуникациялык саясатын өнүктүрүү жана стратегиялык план, медиа план жөнүндө аларды иштеп чыгуу боюнча маалымдуулугун, билим деңгээлин жана тажрыйбалык потенциалын жогорулатышты. Ушундагы пландарын ошол пресс-конференцияларды берип, ошонун негизинде кылынган жумуштарды жөнүндө дагы ошол жарым жылдык, 1 жылдык пресс-конференцияларды берип турушубуз боюнча жөнүндө болгон. Ошондой эле ошол ар бир мэрияларга мэрияларда айыл өкмөттөрдө өздөрүнүн пресс службалары болгону жакшы деп ошол боюнча айтылып атат. Себеби көпчүлүк бүгүнкү күндө элдердин наразычылыгы ошол иштер болбой иштеп атат. Болгон иштерди дагы мындай айтканда элдерге чагылдырып бере албай жаткандан, ошол айыл өкмөттөрдүн чагылдырып бере албай жаткан көйгөйлөрүн көтөрүп чыгышыптыр. Өтө жакшы семинар экен. Ошондой эле жергиликтүү бийлик органдарынын массалык маалымат каражаттары менен кызматташуу жана диалог түзүү максаттуулугу, артыкчылыгы жана механизмдери тууралуу кеңири маалымат алышты. Натыйжада жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын маалыматтык коммуникациялык саясатын жакшыртуу боюнча оптималдуу жана эффективдүү механизмдерди талкууланып, артыкчылыктуу багыттары аныкталды. Мына медиа план түзүп, квартал сайын, ай сайын кандай нерселер чагылдырып туруш дегендерди бүгүнкү мына семинардан итогу аябай жакшы болду. Мен ойлойм, муну дагы биз ишке ашырып колго алабыз. Стратегиялык планыңыздар жөнүндө айтып өтсөңүз. Стратегия планыбызда биздин СРСтин стратегия планында бул биздин жылдын башында шаардык кеңештин сессиясында бул иш планыбыз бекитилет да. Ошо иш планга карата биз эмнелерди курушубуз керек, эмнелерди жасашыбыз керек. Ошолор баардыгы чагылдырылган болот да. Журналисттер үчүн шайлоо процессин чагылдыруудагы укуктук жана этикалык ченемдер, журналисттердин укуктары жана милдеттери, медиа сабаттуулук боюнча семинар тренингтер өткөрүлдү. Бул өзү жана силерге белгилүү болгондой, чоң долбоордун алкагында жүрүп аткан окуулар. Бул ошол Баткен элинин кызыкчылыгы үчүн жергиликтүү бийлик менен медианын же болбосо массалык маалымат каражаттарынын ортосундагы диалогду күчөтүү, жакшыртуу деген чоң долбоордун аркагында жүрүп аткан тренинг. Бул тренинг атайын талкуу форматында өтүп атат. Бул жерде суроо жооптор, негизгиси ушул журналисттин кандай милдеттери бар жана кандай укуктары бар. Бул мисалы жыл сайын медиа же болбосо журналисттердин саны өсүп атат. Ошону менен бирге эле форматы дагы өсүп атат. Мисалы мурда блогерлер жок болсо, азыр блогерлер да кошулуп, же болбосо кандайдыр бир деңгээлде мисалы мурда атайын даярдалган материалдар болсо, азыр түз эфирге чыгып атат. Же болбосо мобилдик каражаттар, смартфон аркылуу видеолор тартылып атат, жана смартфон аркылуу көптөгөн окуялар да тартылып атат. Ушул мезгилде журналист кандай укуктары бар жана ошол эле учурда кандай милдеттери бар жана кандай өзүнүн этикалык жагдайлары бар. Эмнени маалымат таратканда эмнелерди эске алыш керек. Ошол эле учурда мамлекеттик органдардагы мисалы маалыматты кечиктирүүдө кандай өзүнө кайра кемчиликтерди кетирип алат. Же болбосо маалыматты таратпай отуруп. Ошолордун баардыгын биз азыр бүгүн талкуулап атабыз жана ошонун натыйжасында кандайдыр бир деңгээлде ошол Баткен эли ошол маалыматты так өз өзүнөн жана бурмаланбаган так маалыматты кантип дагы жакшыртсак болот деген талкуулар болуп атат.
Бул долбоор жакшы долбоор экен, эгерде өзүнүн максатына жетсе. Бүгүнкү күндө чындыгында массалык маалымат каражаттары менен журналисттер менен жергиликтүү бийликтин ортосунда байланыш анчайын деле жакшы эмес. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кандайдыр бир өздөрүгө тиешелүү иш-чара болгондо гана журналисттерди чакырып, ошол массалык маалымат каражаттары аркылуу өздөрүнүн кандайдыр бир иш-чараларын элге жарыялап эме кылат. Журналисттерге кандайдыр бир маалымат керек болгон учурда жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айрымдарына барсаң, маалымат алыш өтө эле кыйын болуп калган да. Себеби көпчүлүк Баткендеги көпчүлүк ошол органдарда, мамлекеттик органдарда пресс катчылары жок. Анан жетекчилерине кайрылсаң, анан кийин жок деп ошондой маалымат алыш кыйын. Ошондой жергиликтүү бийликтеги мамлекеттик кызматтагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, жергиликтүү бийлик, ошол шаардык мэрия, райондук администрациялар ошол бат-бат пресс турларды уюштуруп, же болбосо 6 ай сайын, бир кварталда бир пресс конференцияларды уюштуруп турса жакшы болот. Мурда уюштуруп өткөрүлүп турчу да, бирок акыркы жылдарды мындай иш-чаралар болбой калды да.